Менин күйөөм мындан 6 жыл мурда бир өзү менен чогуу Москвада иштеген келин менен таанышып 3 жыл зина кылып жүргөн дейт. Аны эч ким билген эмес. Кийин эки жактын тең ата-энеси биз билип ортодон көп сөздөр акыры жакыныбызды жоготуу менен ал келин таласка турмушка чыккан болчу. Ал баладан уулду болушкан. Бирок азыркы убакытта да күйөөм менен ал келиндин биринчи күйөөсүнөн кызы да бар эле. Кыз да күйөөмө жазып, аларга күйөөм акча которуп турат, мезгили менен, келин менен жолугушуп турат. А биздин ортодо 3 балабыз бар. Аллахым буйрса, августта 4-чү балабыз күтүп жатабыз дейт. Мындай учурда күйөөмө кандай болот? Никеси бар, мурдагы ойношу менен жолугуп турганы, өзү кредит алган Москвадан. Кыргызстанда кредити бар. Ошого карабай берки келинге акча которуп турат. Кандай кылсам болот? Ошо зина чакырлыкка отургузат, томаяк кылат деген ушул да. Зина томаяк кылат. Ошончо арамга, ошончо жүрөк заада кыйналып барып төлөйт. Адал жанында турат үйүндө. Адал үйүндө турат. Мунун аманчылыгын тилеп, 4-чү баласын күтүп, адал турат. Бул арамга, диги сүткорлуктан кутулбай зинага ошондой. Бул арамдын бул дүйнөдө эле азабы бар да. Бул дүйнөдө эле акыретте айтпай эле коелуп, элестетиңиз, түйшүк да бул. Анан беркем диги областка турмушка чыгып кеткендин күйөөсү бар болуп туруп калса, экөө тең оор күнөөкөр болот. Элестетиңиз эми ал турмушка чыгып кеткен деп атпайбы? Менин көңүлүм калып кетти, ушундай учурда ажырашып кетсе болобу, бирок менин ата-энем бара турган кайра байланышка чыгып, күйөөңүздүн номерин жөнөтүңүз, сиздики оор акыбалда биз күйөөңүз менен сүйлөшөлү биринчи. Ал балким никелеп алды, ошончо болбосо, диги ажырашып кетип, бүтүп никелеп алган чыгар, же кандай ошон чоо жайына жетип, түкпүрүнө жетип, күйөөңүз менен маселеси акылдашалы, анан сиз күйөөңүздүн номерин жөнөтүңүз. Өткөндө жалга балама зыяратка күнү эртең менен барып турам, ошого барсам бир эжеке келди. Өзү 50-60-тын ортосунда айтып атат. Күйөөм ушундай ойноштугун токтотподу дейт. Ойноштуктан да кандай, күйөөсү бар аялдарга барат дейт. Жумушуна кеткенде, башка кеткенде барат дейт. Ушундай бузукулук дейт. Анан ачык мени сабап эле коет дейт. Бир ойношун кармап, Кудайдан коркпойсуң деп койдум эле дейт. Мага кол көтөрүп бараткандан коколоп койдум эле дейт. Күчтөр эге окшойт. Анан келип мени сабап салды дейт. Өзү ойноштук кылып, билет, анан мага кол көтөрүп атат жанагы аял дейт. Анан ушунчалык жаалым чыгып, мойнунан коколодум эле, күйөөм келип мени кадимкидей баса албай турган кылып сабап салды дейт. Анан айтты дейт, сен мынтип жүрө бербе, сен да бирөөнү таап ал, мага көрсөтпөй дейт. Кудай сактасын. Кудай сактасын. Элестетсеңиз, кукол болуп калыптыр да бул. Анан терминди издебей эле коюңуз эми сиз. Издеп, анан кызыктап сабактайын барып отурбаңыз ал. Угуп коюңуз, ошондой жаман киши экен, болду, Кудай ынсабын берсин. Анан ал эженин батырдыгын караңыз. Неге ажырашып кетпейсиз десем, оңолуп келатат дейт. Канча жылдык тажда дуам текке кетпейт. Кадимкидей оңолуп келатат дейт. Анан ал эженин эрдигин караңыз. Казакстандан Абдыкапар Сыманов ушул нерселерди көп айтат эле да. Кыргызстандан бир эже дордойду иштеп, ушул медреседе окуган балдарга акча салат деди эле. Диги эже өзүнүкүн өзү табат экен, байкуш. Күйөөсү азыр кичине дубасынан мындай акча берип, жакшы карап баштаптыр. Энеси нике тойдо берген алтын саатын сатып, $600 Саид Багдашевтин чыга турган китебине таштап кетти да. Эжеке, тагдырыңыз мындай экен, мен албайм десем болбой, илимге салым кошулуп калсын. Менин урпагымдан да алым чыксын деп келди да, байкуш. Ошон үчүн мен айтып атпаймынбы? Биздин аялдар бул бөлүнүү эмес. Мусулманчылык биринчи, эң биринчи негизги. Андан кийин биздин аялдарыбыз бөлөк биздики. Кадырлап эле калсак, айласын таап, жакшы эле сөзүн айтсак, ушундай туруп берет, бөлөк биздикичи. Өзүбүз мындай туура эмес жакка колдонуп алып жатабыз да, тилекке каршы.